Биздин редакцияга 67 жаштагы Алмагүл Тургунтаева кайрылып, соңку 14 жылдан бери үй бүлөлүк жер маселеси боюнча соттук жыр бүтпөй келатканын билдирди. Ал бул маселени коомчулукка чыгарууну өтүнүп, маселе мыйзам чегинде жана калыс чечилсе дейт. 95-жылы бизге жер үлүшү бөлүнгөн, ошол кезден баштап балам экөөбүзгө, жолдошум үчөөбүзгө берилген жер бар. Алмагүл эненин жолдошу 2006-жылы каза болгон. Алардын бир уулу бар. Жолдошунун көзү тирүү малында Мураки айылынан жер үлүшү берилген. Азыркы учурда ошол жерге анын өгөй кызы ээлик кылууга аракет кылып жатканын билдирди. Мынакей анын кагазы деле бар менде, документтердин баары менде. А бирок ошол жерди дагы жолдошумдун жерин дагы алып талашып колдонуп атат да. Менде мынакей бүт документтер бар. Анан Светанын да справкалары бар. Мынакей өзүнүн жери бар, 4 гектар жери, 20 сотук жери бар, жер үлүштөрү бардыгы бар. А бирок ошо атасынан калган бардыгы бар болсо дагы баары эле мен балам менен мен талашып, мен сага эчтеке бербейм, эчтеке сага жылдырбайм деп, ошол жер үлүшкө, үйдүн жанындагы үлүшкө үй салып алган. Ошол үйдү эми мен өзүм ошо жер үлүшүмдө 40 сотук мага положено экен, эми боюнча, закон боюнча, мен законный аялымын. Балама сотко канча сотко бердим? 2019-жылга чейин мен утуп келгем соттон. Бирок 2019-жылдан баштап ал сотторго акча берип, мен ага далилим бар, эмне үчүн сотторго акча берди деген. Анткени Москва районунун адвокаты Койчуманов дегенде акча берип, сотко бер деген акчаны Койчуманов бере албай калып, ал карматып Койчумановду суракка алдырган. Койчуманов даже эмеге да отырып чыккан. Бирок ошол моментте деле ушунчалык канчалык доказательство болуп атса деле баары бир ал өзүнүн сөз ар бир сот отурумда айтчы. Мен деген 10 уюмду сатып сотторго берип атам деп. А мен сотко акча бере албайм, анткени мен жесир аялмын, 2 жетим бала бактым. Өзүм иштеп ошо 2 баланы чоңойттум. Мен жер үлүшүмдү да даже иштеткен жок. Мен жер үлүшүндө ошо Светага бергем. Арпа айдап эме кылып, эми сен иштет, сенин балдарың бар, кой ошо балдарын багып чоңойт деп мен бергем ошого. Ошол бардыгын иштетип эме кылып атып, дагы эле тойбой кайра мени ушунчалык ар бир сотто мени ушунчалык жаман сөздөр менен айтат, эми кулак укпасын, Кудай сактасын. Анан ар бир сотто ушу сотту Света эле утуп келатат да. 2019-дан бери, 2019-жылы последний сотто судья айтты, сиз мынакей сиздин пользаңызга чыкты, эми барып үйдү балаңызга дарственный кылып оформить этип коюңуз деп. Мен барып үйдү балама Сыргабекке дарственный кылып оформить этип койдум. Бирок ал кайра сотко берип, ал дарственный дагы билбейм кандай эме менен, жол менен эме кылды, расторгать этип салды. Мен азыр түшүнүп атам да, акча оказывается бардык ролду ойнойт экен. Соттор канча деген мына соттор кармалып атат, акча алып. Мен азыр ишенем, что действительно сот акча алып, ошол акчанын аркасы менен Света утуп атат. Ал адвокат жалдайт. Мен андай эмем жок. Возможностьм жок мен адвокат жалдаганга, теге сотко акча бергенге. Ал значит ошо жерлерин сатып, эмелерин бар малдарын сатып, ошо сотторго берип атат акчаны. Ал ошон үчүн акыркы 19-жылдан бери ал утуп атат сотто. Көрсө мен азыр түшүндүм. Акча оказывается, биз азыр айтат, ой, акча роль ойнойт. Жок, акча чоң ролду ойнойт экен. Чоң акча сотторго акчаны берсе болот экен, сотторго через адвокаттар эме кылып, адвокатты даже соттогон ал киши, адвокат сотко акча бербей койду деп. Мен мына эме кылып айтып атам, если мен калп айтсам, аны можете узнать эмеден, Московский районный соттон эмеден бардыгын билсеңиз болот. Мен 1 грамм калп айткан жок. Мен азыр атам десе дагы мен ошо чындыкты айтам. Мен сиздерден суранам, ушуну мага эме кылып мындай түз жагына, эме жагына чечип бериңиздер деп суранам. Биздин редакция экинчи тарап менен байланышууга аракет кылганыбыз менен жыйынтык болбоду. Эгер ал өз көз карашын билдирүүнү кааласа, биз укканга даярбыз.